Bir көп балалы болып, жашы 80-90-ға барып қалған чоң ата менен чоң энеден барып сұрашқан екен. Чоң ата, чоң эне қартайып қалдыңыздар, жашыңыздар ұлғайды. Бирок сіздер дагы бір жаштыққа қайттыңыздар келеби? Балалықты сағынасыздар бы десе, чоң ата менен чоң эне жооп берет. Жоқ балам. Biz жаштыкты сагынбадык. Балалыкка кайткыбыз келбейт. Бирок балдарыбыздын жаштыгын сагындык. Эмнеге десе анткени балдарыбыз жаш кезинде biz жумуштан келсек, biz базардан келсек, ата, апа келдиңби деп жүгүрүп чыгып эшикти ачат эле. Biz seni күттүк, biz seni сагындык деп биздин мойнубузга эркелеп, минип алып кыйнайт эле. Biz ошондо балдарыбыздын эркелигинен рахат алып, чарчообуз жазылат эле дейт. Азырчы десе азыр балдарым үйлөнүп бөлүнүп кеткен. Кыздарым дагы турмушка чыгып, алардын дагы үй бүлөсү башка. А бирок мен дагы эле эшикти карап отурам, кайсыл балам эркелеп, ата апа деп кирип келет деп. Мен балдарымды ардайып, жаштыгындагындай сүйүп күтөм деген экен. Мына ошондой бүгүнкү күндү дагы урматтуу эки жаш, сиздер жарык дүйнөгө жаралгандан баштап ата эне күткөн. Ак сүтүн берип, алдейин айтып, апалар күткөн. Алыстан молдо чакырып, кулагыңыздарга жарашыктуу ысым койдуруп, азан айттырып, ушулардын жакшы күнүн көрсөн деп аталар күткөн туугандар. Ошол күткөн күндөргө жетип отурабыз. Жеткиргениге шүгүр. 2 жаштын тоюна биз дагы насип этип катышып, 2 жашка ак бата берип калганыбызга шүгүр. Биз дагы той кылайлы деп кол чаптырып койгой, коноктор келиңиздер, Ай, баары жакшылык болсун, той болсун дейли.